биз жанакы Google формадан түзгөн ссылканы жөнөтүш үчүн мына кайсы кимге жөнөтө турган болсок, ошол WhatsApp'тан ошону тандайбыз. Мына жаза турган жерге, ошол текстти жазабыз. Мына жазып, андан кийин отправка кылабыз. Бул отправканы бассак, мына кетти. Эми балдар, ушул мына турган көк ссылканы басып эле кире беришет. Ал балдарда Google аккаунттан болушунун кажети жок. Ушул көк ссылканы басса, мындай ачылат. Мынакей кыргыз тилинин тест 22:00 жабылат деп атат. Бул жабыш боюнча азыр дагы көрсөтөбүз. Мына окуучунун натыйжаны мына обязательно деп мына жерде белгилеп турат. Биз жылдызча койгондор, сөзсүз ушул жылдызча коюлгандарга жазмайынча кийинки бетке өтө албайт. Окуучунун аты жөнү Адеми Камилова дедик. Андан кийин мына жердеги далее дегенди басат. Далее. Эми биздин кийинки мынакей суроолорго өттү. Биз бая бергенбиз мынакей. Биринчи суроого 1 балл. Сын атооч деген эмне? Жоопторун белгилейт, туура жообун. Экинчи, күн деген эмне? Эссе жаз деп белгилегенбиз. Жана мына жерге жылдызча койгонбуз. Эгер жылдызча коюлган болсо, сөзсүз жазмайынча өтпөйт. Бул жерге жооп берген эмеспиз. Бала өзү жооп жазыш керек. Күн деген эң чоң жылдыз. Эң жакын жылдыз деп коеюнчу. Балдар ушинтип өзүнүн эссесин жазышат. Андан кийинкиге биз бир нече туура жооп болгондуктан 3 балл бергенбиз. Бул жерде бизде 3 туура жооп бар. Ошол үчөөнү тең белгилесе 3 балл берилет. Эгерде экөөсүн белгилеп койсо 2 балл берилет. Андан кийин сизге сабак жактыбы дейт. Балдар каалаган көзөнөкчөнү басып койсо, сиздин сабагыңызга баа берет. Мисалы үчүн мен 7-ни бастым. Кийинки сурообуз, биринчи көнүгүүнү тапшырма бердик. Көнүгүүнү жазып, сүрөткө тартып, жөнөткүлө дедик. Добавить файл дегенди басабыз. Бул жерден выбрать файлы на устройство деген бар. Же болбосо загрузить деген бар. Биз загрузить дегенди тандайбыз. Биз бул жерден выбрать файлы на устройство телефонубузда бар да, жана загрузить деп адаштырдым. Ушуну басабыз. Жана бул жерден биз документтин ичинен тандап алышыбыз мүмкүн. Мына жерден биз галерея, сүрөттөрүбүз галереяда. Галереяга киребиз. Жана ошол файлды тандап загрузить этип коебуз. Слишком большой файл дейт. Башка файл тандайбыз. Документы. Галерея. Биз кичинерээк бир файл тандап көрөлү. Бир сүрөт, бул видео экен. Бир сүрөт тандап көрсөк. Сүрөт тандап загрузить басабыз. Мына жерде загрузка болуп атат. Мынакей толот. Мынакей биз сүрөт койдук. Андан кийин балдар аткарып бүтүшкөндөн кийин мына жердеги отправить дегенди басышат. Отправить. Басканда мынакей ответ записан и посмотреть баллы деген чыкты. Ушул жерден балды көрүү дегенди басса, мынакей 4 балл алыптыр. Себеби бизде мына жерде бир суроону жазбай койгонбуз атайын. Ушинтип балдар өзүнүн ответин дагы көрөт. Эжеке мен мынча алдым эле дебестен
Сизге да көрүнөт.